Bizde Жогорку Кеңеште атайын демилгечи топ түзүлгөн жана демилгечи топ Жогорку Кеңештин төрагасына сунуш киргизген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, жол жоболорун өркүндөтүү, саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системасынын кемчиликтерин четтетүү, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишенимин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамды кабыл алганбыз. Ал конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул жылдын 9-июлунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, урматтуу депутаттар, кол коюлган. Же болбосо жаңы шайлоо системасын сиздер менен биргеликте аныктаганбыз. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 48-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин шайланган ыйгарым укуктарын мөөнөт аяктоочу жылдын январь айынын 4-чү жекшембесине өткөрүлөт жана шайлоо күнүнө чейин 4 айдан кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалат. Демек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кезектеги шайлоосу, урматтуу депутаттар, 2026 жылдын ноябрь айынын аягында өтүш керек. Бирок бир айдан кийин эле Кыргыз Республикасынын президентинин кезектеги шайлоосу өтүүгө туш келип жатат. Мындай учур саясий туруксуздукка алып келиши толук ыктымал. Мамлекетте мындай учурларда биз жол бербешибиз керек. Мамлекетте бийлик бутактары толук кандуу, кандай учур болбосун иштеп туруусу зарыл. Кыска убакыт аралыгы менен 2 масштабтуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Бул шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардын коркунучу дагы күчөшү ыктымал. Шайлоонун кыска убакыт аралыгы менен өткөрүү шайлоо системасына оорчулукту жогорулатуу, өлкөбүздөгү саясий системанын туруктуулугуна, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуна жана демократиялык процесстердин сапаттарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жогоруда баяндалган жагдайларга байланыштуу, урматтуу депутаттар, ошондой эле саясий туруктуулукту бекемдөө, мамлекетте бийлик бутактарынын толук кандуу иштеп туруусун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 1-пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140-беренесин жетекчиликке алып, урматтуу депутаттар, 7-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин өзүн-өзү таркатуусу боюнча, урматтуу депутаттар, сунушту киргиздик. Демилгечи топтор 32 депутат, урматтуу депутаттар, аталган демилгени сиздер колдоп бересиздер деп ишенебиз. Себеби дегенде жогоруда айтылгандай, мамлекетибиздеги туруктуулукту, стабилдүүлүктү кармоо максатында жана алдын алуу максатында, урматтуу депутаттар, аталган сунушту колдоп берсеңиздер. Себеби дегенде биз ушул жеке кызыкчылыгыбыздан дагы мамлекетибиздеги туруктуулукту камсыз кылуу максатында туура болот жана туура чечим болот деп биз ишенебиз. Негиздөгө бир аз менин оюмда кошуп кетсе болобу? Мына биз бир аз эскирдик, же болбосо балким, мен өзүм айтайын, эмнеге барбайм дегенимчи. Мен жашым дагы уже жетип калды. Балким биздин уже ой жүгүртүү, мамлекетти башкаруу же мыйзам чыгаруу деген оюбуз бир аз эскирип калгандыр да. Ошон үчүн жаңыланып келишсин, жаңы адамдар келишсин, сөзсүз биздин курамдан да келишсин. Бирок баягы иштеймин, жаңы көз караш менен иштеймин дегендер келеби деген негиздөөнү мында 1-2 сөз менен кошуп койсоңуз, эртеңки жыйында да жеңилирээк болмокпу дейм да. Биз негизи Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ошондой самородок болуп атат. Ошого байланыштуу бир топ биздин мыйзамдарыбыздын түздөн-түз баягы воздействиясы дагы так аныкталбай калган жерлер бар экен. Ошого байланыштуу сунуш кылдык эле, бирок кайра ойлонуп көрүп, бул токтомго эмес, өзүнчө токтом кылып, эң аягында мен баягы башында күн тартибине кирип жатканда ушуну айтып кеттим эле да. Эң аягында ушу жабык эшигинде карап койгон сунушту айтып элем, анткени ал чарбачылык эле маселелер. Биздин статус кандай болот,
жана иштеп аткан аппарат кандай болот, алардын жумушу кандай жүрөт, ушул сыяктуу эле чарбачылык маселелер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышын өзүн өзү таркатуу жөнүндө депутаттардын сунушун кароо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Ушул чечим маселени кароо датасын аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин координациялык кеңешине жөнөтүлсүн деген депутаттар добуш берип коңуздар. Макул? Каршы? Жок, рахмат.